Азиз Жузубалиев, мен да диванда олтуруп алып өз оюмду билдирейин. Кыйын кездерде адамдардын чыныгы жүзү ачылат. Айрымдар үн катпай четте калат, айрымдар шамал кайсы тарапка соксо, ошол жакка ооп кетет. Ал эми айрымдары жоопкерчиликтин салмагын көтөрүүгө аргасыз болот. Бүгүнкү болуп жаткан талкууларда көп сөз айтылууда, бирок бир суроо бар. Мамлекет үчүн кайсы чечим туура? Эл башкаруу достук мамилеге таянган иш эмес, мыйзамга, тартипке жана туруктуулукка таянган жоопкерчилик деп ойлойм. Эгер бийликтин ичинде бөлүнүү башталып, тигилер жана биз деген түшүнүк тамыр жайса, анда мамлекет үчүн эң кооптуу көрүнүш. Мындай учурда жетекчи эки жолдун бирин тандайт: же эмоцияга алдырып мамилени сактайт, же мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Чыныгы лидер экинчисин тандайт. Азыркы кырдаалда негизги маселе кимдир бирөөнү актоо же каралоо эмес. Негизги маселе өлкөдө туруктуулук сакталабы же жокпу деген суроо. Эгер кимдир бирөөнүн айланасында мыйзамга каршы аракеттер, ички бөлүнүүлөр, саясий оюндар жүргөнү аныкталса, анда ага карата чара көрүү бул чыккынчылык эмес, бул мамлекеттик милдет. Ошол эле учурда тергөө калыс болушу шарт. Эгер окуялардын артында атайын уюштурулган чагымчыл күчтөр турса, алар да жооп берүүгө тийиш. Эч ким мыйзамдан жогору эмес. Эң кооптуусу элдин аң сезимин козутуу. Мамлекетти алсыратуунун эң оңой жолу элдин ишенимин чайкоо. Ал эми ишеним бир жолу кетсе, аны кайтаруу кыйын. Кыргызстан бирөө гана. Биз эксперимент кыла турган талай эмес. Ар бир чечим өлкөнүн келечегине таасир этет. Ошондуктан бүгүн эмоцияга эмес, акылга таянышыбыз керек. Божомолго эмес, далилге таянышыбыз керек. Сезимге эмес, мыйзамга таянышыбыз керек. Убакыт баарын ордуна коет, чындык ачыкка чыгат. Эң башкысы мамлекет бекем болсун, деп жазат Азиз Жузубалиев өзүнүн Facebook баракчасына. Укпайын мен. Өкмөт башчы ишкерлерди негизсиз текшерүүнү токтотуу талабын койду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ош шаарындагы жыйында укук коргоо органдарына ишкерлерге болгон негизсиз текшерүүлөрдү токтотуу боюнча катуу тапшырма койду. Укпайын мен. Мындан кийин текшерүүлөргө мораторий жарыяланган. Эгерде мыйзам бузуп жатышкан болсо, анда бир жөн эле барып алып, мынча бер, тигинче бер деген токтосун. Мен биздин балдарды да жөнөтүп турам, сурамжылатып турам. Экономика алардын салымы абдан чоң. Алар салык төлөйт. Дал ошол салыктын эсебинен өлкөдө курулуштар жүрүп жатат. Кыргызстан эми кичинекей эле мамлекет, андыктан сөздөр угулат, жетет, деди ал. Өкмөт башчынын жыйын учурундагы видеосун УТРК жарыялады. Булак Супер KG. Максут Макамов: кимди жумуштан алсаңар алгыла, бирок Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке тийбегиле. Ушулайда Жеңишбек Шермаматовичтин мэр болгонуна 1 жыл болду. 1 жыл аралыгында Ош шаарынын 80% көчөлөрү жаңы асфальт болуп, шаардын көркүн ачкан мосттор салынды. Жаңы базар курулуп, шаар мыйзамсыз курулуштардан тазаланып, инфраструктура жакшырып жатат. Дагы 2-3 жыл иштеп берсе, Ош шаары кандай болорун элестетип көргүлө, деп жазды өзүнүн Facebook баракчасына. Өз отурган бутакты өзү кести, же баары үчүн күтүүсүз болду. Кантип эле эки дос ажырап, эки жолго түштү деп. Далай жолу кыйынчылыктарды башынан өткөрүштү. Булардын ортосунда эч кандай атаандашуу, тирешүү болбойт деп ойлогон. Бирок азыркы окуялар тирешүү болгонун ачыктады. Президент дароо Ташиевди кызматтан албай турушу керек болчу. Балким биз билбеген тымызын жүргөн интригалар болгон. Соңку күндөрү президенттин мөөнөтүн Конституцияга каршы келеби же келбейби деген демилгелер, 75 аксакалдын кайрылуусу жана башка иштерди ким уюштурду? Чын эле Ташиевби же анын атын жамыган кул кыйтыр топторбу? Президент ушул интригалардын авторун таап туруп, туура чечим кабыл алдыбы же аны тегерегинде жүргөндөр адаштырдыбы? Эгер адашып чечим кабыл алса, анда президент өзү отурган бутакты өзү кескен болот. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул эки киши чоң иштерди жасады. Чек ара, криминалды түп орду менен жок кылуу, коррупцияга каршы күрөшүү, мамлекеттик кызматтагы бюрократия. Алдыда дагы чоң иштер бар болчу. Соттордун адилеттүүлүгү, билим берүү менен саламаттыкты сактоо тармагында түп тамырынан өзгөрүлө турган иштер күтүп турган. Андан ары жер, суу жана башка иштер. Бирок мыйзам менен гана иштеген мамлекеттик системаны толук ишке киргизе элек болчу. Дагы деле ручной башкаруу болуп турат. Президенттин көк жалдыгы менен Ташиевдин өткүр мүнөзү менен буга чейин камырабаган мамлекеттик кызмат акырын козголуп иштеп баштаган. Бюрократия толугу менен жоюла элек болчу. Төрөбаев, Байсаловдор иш кылбай эле жөн эле жатышат да, эл күткөн ушуларды толугу менен бүтүрүп, эл үчүн иштеген мамлекеттик кызмат пайда болот деп. Эми бул чоң иштер уланышы керек.
Ташиев президентке керек болчу, жанында мизи курчуган кылычтай турчу эле. Анын сүрү менен өлкөдө тартип орной баштаган. Себеби Ташиевде эл алдында жоопкерчилик бар болчу. Именно жөнөкөй эл ошонусун колдоп турган. Анын ордуна келген киши жөн эле немистин аскериндей болуп эле үйдөн ишке барып келип иштейт. Бул бийлик дегенин баарын азгырып, бузуп, өзгөртүп салат окшойт, деп жазат Арген Нуров өзүнүн Facebook баракчасына.